Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Азыр бизде жаз мезгили. Жазды жагымдуу кылган чымчыктардын үнүн угуп, маанайыбызды көтөрүп, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы ыктымалдык түшүнүгү. Жөнөкөй ыктымалдыктар маселелерин чыгарууда комбинаториканын колдонулушу. Сабактын максаты ыктымалдык түшүнүгү боюнча маалымат алышат. Ыктымалдыктар маселелерин чыгарууда комбинаториканы колдоно алышат. Тактыкка тарбияланышат. Өткөн сабактарда комбинаториканын элементтери орундаштыруу, орун алмаштыруу, топтоштуруу жөнүндө өткөнбүз. Бүгүн сабакта ушул элементтерди колдонобуз. Анда эмесе балдар, жаңы темага көңүлүбүздү бурабыз. Окуя деп ар кандай кубулуштарды түшүнсө болот. Баш бармактын тырмагы менен тыйынды көкөлөтө чимирилтип ыргытсын. Тыйынды бир жолу ыргытканда ал герб же цифра жагынан түшүшү мүмкүн. Бирок тыйындын кайсы тарабынан түшүшүнө кызыкпастан, ошол натыйжанын биринин болушуна же болбошуна кызыксак, анда окуя түшүнүгүн берет. Бардык окуялар шексиз, мисалы тыйынды ыргытканда же герб же цифра жагынан түшүшү. Кокус, мисалы тыйынды бир эле жолу ыргытканда герб жагынан түшүшү. Жана мүмкүн эмес, мисалы бир айда 40 күн болот деп эсептелишүү окуялар болуп бөлүнөт. Эгерде тыйынды көп жолу ыргытса, анда анын жарымы герб, жарымы цифра менен түшөт деп ырастасак, ушул сыяктуу эле демографияда калк жөнүндө илим 0,514 саны өтө белгилүү. Эгерде жаңы төрөлгөн наристелердин өтө чоң санын алып карасак, кайсы гана доор, кайсы гана өлкө болбосун, анда ар бир 1000 наристенин 514 эркек бала болот. Ушундай закон ченемдүүлүктөр окумуштууларды кызыктыра баштаган. Бул закон ченемдүүлүктөрдү сан менен туюнтуш үчүн ыктымалдык түшүнүгү киргизилген. Бул же тигил чоңдуктун пайда болушу үчүн жүргүзүлгөн байкоо, эксперимент же сыноо деп аталат. Биз бирдей сыноолордун эң удаалаштыгын карайлы. Бул сыноолордун ар биринде кандайдыр бир А окуясынын пайда болушу же болбошун каттайлы. А окуясынын пайда болгон эм санын, бардык сыноолордун эң санына болгон катышын, башкача айтканда, ПА барабар эм бөлүнгөн н. А окуясынын жыштыгы деп атайбыз. Көбүнчө окуянын жыштыгын анын ыктымалдыгы катары каралат. Ыктымалдыктын негизги касиети ПА окуясы 0дөн чоң же барабар, 1ден кичине же барабар. Шексиз окуянын ыктымалдыгы ПА барабар 1. Мүмкүн эмес окуянын ыктымалдыгы ПА барабар 0. Ал эми кокус окуянын ыктымалдыгы ПА 0дөн чоң, 1ден кичине. Эмесе балдар, азыр биз төмөндөгүдөй маселени карайлы. Яшикте 10 ак, 15 кара, 20 көк, 25 кызыл шаар бар. Карабастан бир шаар алып чыгышты. Чыгарылган шаардын ак, кара, көк, кызыл болушунун ыктымалдуулугу канча? Анда төмөндөй кылабыз. Шаарлардын бардык санын эсептейбиз. N барабар 10 кошу 15 кошу 20 кошу 25 барабар 70. Биринчи, ак шаардын чыгуу ыктымалдуулугу ПА барабар 10 бөлүнгөн 70. Бул барабар 7ден 1ге. Экинчи, 15 кара шаардын чыгаруу ыктымалдуулугу ПА барабар 15 бөлүнгөн 70 барабар 14дөн 3.
Көк шардын ыктымалдуулугу A барабар 70'ten 20. Бул барабар 7'den 2'ge. Dördüncü. Kızıl şardın çıgı ıktımaldуулугу PA барабар 25 bölüngen 70. Bul барабар 14'ten 5. Dagı bir misalды karaylı. Konvertте 100 foto сүрөттүн arasında izdelip жаткан сүрөт бар. Konvertten tandabastan 10 сүрөт çıkarıldı. Алардын arasında izdelgen сүрөт бар ekendiginin ıktımaldığın tapkıla. 100 foto сүрөттөн 10'du bölüp alуучунун бардык саны С 100 elementten 10 boyunca toptoşturun sаны. Эми бизди кызыктырган ыңгайлуу окуяны эсептейли. Алынган 10 сүрөттүн ичинде изделген сүрөт бар. Жана калган 9'u башка сүрөттөр. Мындай жолдордун саны калган 99 сүрөттөн 9 сүрөттү бөлүп алуу жолунун санына барабар. Башкача айтканда, С 99 elementten 9 boyunca toptoşturun sаны. Анда изделген ыктымалдык P барабар S 99 elementten 9 boyunca toptoşturun sanın S 100 elementten 10 boyunca toptoşturun sanına bölüp formulaga koyup çıkarsak barabardığı 0,1. Үйгө tapşırma balдар. 170. bettegi 727. könügünün 2 misalını tengiştep kelesiңер. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.